Кудай буйрса жакшы бизнес пландарым бар, ошолорду аткарсам деген ниеттемин. Мага да ден соолук керек экен, бирдеме кылайын десем, ден соолук керек экен да. 31 жаштагы Кадырбек Алмамат уулунун 4 жылдан бери бөйрөгү ооруп дарыланып келет. Оор жумуш кыла албайт. Ошондуктан 10го жакын тоок багып, жумурткасын сатып күн кечирүүдө. Акыркы анализинде бир бөйрөгү соолуп кичирейип кетсе, экинчиси чоңоюп кеткени аныкталган. Uykusuzlukка кабылып алсырап жүрөм деген каарманыбыз диета кармап жүрүп, ашказанында оорутуп алганын айтат. Дарыгерлер Кадырбекке бөйрөгүн сакайтуу үчүн Индияга барып дарыланып көрүүнү сунуштап, болбосо алмаштыруу керектигин айтышкан. Каарманыбыз азыр өзүнүн бөйрөгү иштеп кетишине кичине болсо да үмүт бар дейт. Ушу давление көтөрүлгөндө бара-бара немеге боор менен жүрөккө таасир берет экен. Азыр кече немеге түштүм эле кардиология. Мына жүрөктөн кичине нарушение бар деп жазып берди да. Гемодиализге түшө элек болсоң, барып лечение алып көр. Если лечениең окшошпой калса, анан пересадка алсаң болот деп ошентип айтты да. Пока менде азыр писаткан да. Барып лечение алып кетип, оңолуп кетсем. Кадырбек Алмамат уулу Орусияда ашпозчу болуп иштеп жүрүп, бөйрөгүн шамалдатып алган. Жылдан жылга оорусу күчөп, абалы начарлагандыктан кайрымдуу элден жардам сурайт. Индияга барып дарыланып келүү үчүн 20 000 AQSh доллары керек. 20 000 доллардын тегерегинде акча кетет деп айтып атышат да. Анан операция болуп келгендер бар экен, аларды көрдүк, видеолорун көрдүк. Анан ошого биз дагы үмүт кылып, бул баланын эми күндөн күнгө начарлай баштады. Врачтардын бардыгынан консультация сурасак, пересадка болбосо болбойт, бала кыйналып калат, акырына барганда оорлошуп калат дегенден ушул элге кайрылып отурабыз. Учурда Кадырбектин бир кызы бар. Келинчеги иштеп, туугандары да дарыларына жардам беришет. Жаш үй бүлөнүн негизги кыялы жан сыздаткан оорудан арылуу. Эми биринчи ушу ден соолук эле жакшы болуп кетсе да, анан калганы акырын болот дейбиз да. Эми кыялыбыз деген ушул ден соолук жакшы болуп кетип, эми бактылуу өмүр сүрүп, кийин ден соолук жакшы болсо, эми иштеп калган нерсени өзүбүз акырын кыйнай кылабыз да. Ошон үчүн ушинтип элге кайрылып атабыз, бир аз болсо да жардам болсун деп. Бир адамдын өмүрүн сактап калууга кол учуңузду сунам десеңиз, төмөндөгү даректерге каржылык жактан жардам берсеңиздер болот.